Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Отырганга столубуз жок, кабинеттер жок. Учурунда үстүбүздө суаккан, зданиянын эскилиги жеткен ушундай абал. Эртең жумушуңуздарды жеңилдетүү негизинде жергиликтүү бюджеттен 3 миллион сом акча каражаты бөлүнүп, бүгүндүк күндө шаардын аймагында 30 камера орнотулду. Бул да болсо сиздердин жумуштарыңыздарды жеңилдетүү максатында. Мындан сырткары дагы сиздерге Каракөл шаары тоолуу аймак болгондуктан бүт жерлерде байланыш күйүнү таппай калгандыктан бир аз кыйынчылык жараткан үчүн областтык өнүктүрүү фонду менен биргеликте жергиликтүү бюджеттен 30% которуп, ал жерде сиздерди заманбап рациялар менен дагы жакын күндөрдө камсыздайбыз. Ошол ар тараптуу колдоого даярбыз. Жүргөн кызматыңыздарда сиздерге ийгилик каалайбыз. Ар бириңиздердин үй бүлөңүздөргө тынччылык, аманчылык каалайбыз. Өзүңүздөрдүн кызматыңыздарды берилгендик менен жана мыйзамдуулук менен аткарышыңыздарга тилектейбиз. Байрамыңыздар куттуу болсун. Көмөк көрсөтүлгөнү кол элек болчу. Сизге чоң рахмат. Биринчи очередь бизге жалпы 6,5 миллион акча бөлүп берип, камераларды коюп, азыркы убакта да рация, андан сырткары кырдаалдык борбор куруу. Ошол менен Кудай буйруса бизге 3 машина алып бере турган болду. Сизге чоң рахмат. Алла разы болсун сизге. Анткени буга чейин айтаткан Каракөлдө мындай окуяда тарыхта болгон эмес. Сиздин эмгегиңизди биз баалайбыз. Чоң рахмат сизге дагы жолу. Кесиптештер, мен азыр сүйүнүп отурам. Бүгүнкү байрамыңыздар менен биздин менен жалпы канчалык шарт түзүлсө, ошончолук иштегенге жеңил. Бир учурлар болгон, отырганга столубуз жок. Мен көп жыл менен айтып жатам. Кабинеттер жок. Кайсы жерге тейлейсиң, кайсы жерге иштейсиң. Назыр жаркырап, мен окуганчка дагы бир ыраазычылык билдирип кетем. Себептерди мамлекеттин акчасына турган шаар чакан болгонуна карабай, мына ушундай проекттен азыр заманбап мекеменин ушундай зданиясында иштеп отурбуздар. Бир гана иштеш керек, элге кызмат кылыш керек. Бардык шарт бар. Учурунда үстүбүздө суаккан, зданиянын эскилиги жеткен ушундай абалда, отура турган жерлер тар, азыр бардык шарт бар.